Кыргызстандык 22 жаштагы спортчу Мерим Жуманазарова Олимпиада 2020 мелдешинин коло медалын утту. Байге үчүн таймашта ал монголиялык спортчу Саранзолболдун Бетсесек менен таймашып, упай айырмасында утуп алды. Атаңдаштын далысын жерге тийгизип, таза жеңишти камсыздады. Муну менен кыргыз спортчулары экинчи медалды алып келди. Мерим таймаштын башында эле демилгени колго алып, мыкты чабуулдарды жасап, ал ийгиликтүү болду. Мерим баштапкы этапта болгариялык Мими Николова Христова менен кескелип, 7-5 эсебинде утуп алган болчу. Чейрек финалда нигериялык Блессинг Абородудуга 3-2 эсебинде жеңишти алдырган. Бирок нигериялык кыз финалга чыгып, Жуманазарова коло байге үчүн ат салышууга мүмкүнчүлүк алган. Ал эми бүгүн эртең менен спортчу көңүл жубатуучу таймашта Азербайжан кызы Элис Маналованы 4-1 эсебинде утуп алды. Жуманазарованын бул олжосу Кыргызстандын эгемен тарыхындагы 3-чү коло байге болду. Буга чейин грек-рим күрөшүнүн балбаны Руслан Түмөнбаев, эркин күрөшчү Базар Барагуруев 2008 Пекин Олимпиадасынын коло байгесин тагынышкан. Булак Спутник KG.